Кыргызстанда өндүрүлгөн курулуш материалын сертификаттоо үчүн кандай документтер керек? Юридикалык, технологиялык, эксплуатациялык жана конструктордук документтер, чийки затка тиешелүү документтер, кен чыккан жерге уруксаат кагаздары жана лицензиялар, кызматкерлердин жана жабдуулардын тиешелүү документтери, сертификат, күбөлүк, диплом жана башка далилдер. Сертификациялоо учурунда адистер тарабынан өндүрүштү жеринен да текшерүү иштери жүргүзүлөт. Өндүрүшкө кирүүчү материалдарды көзөмөлдөө, сактоо, таңгактоо жана эң белги коюу. Ченемдик документтерин текшерүү, технологиялык регламентинин аткарылышы. Талап кылынган документтер тапшырылгандан кийин өндүрүштүк акыбалын анализдөөнүн жыйынтыгы оң болгон учурда сиздин продукциядан нормативдик документтердин талабына ылайык үлгүлөр алынып, механикалык, радиациялык, химиялык, өрт коопсуздугун текшерүү боюнча сыноо лабораториясына жиберилет. Үлгүлөр продукциянын түрүнө жараша 3 күндөн 90 күнгө чейин сыналат. Сыноонун жыйынтыгында продукциянын сапаты тастыкталат же тастыкталбайт. Тастыкталган учурда шайкештик сертификаты берилет. Ал эми тастыкталбаган учурда жыйынтык боюнча сертификат берүүдөн баш тартылат. Мындай учурда тийиштүү оңдоо иштери жүргүзүлүп, сертификаттоо борборуна кайра кайрылсаңыз болот.